Дайыма қатқалаң үнсүздөр булар. Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Эмне үчүн ичке үндүүлөр? Бир аз токтоло кетейин. Ичке үндүүлөргө кичине булар үнсүз тамгалар деп аталганы менен булардын жасалышында бир аз үн кошулат. Мисалы Б, аны жууп П жалаң тыбыштын гана жардамы менен айтылат экен. Ошондой эле дайыма жумшак Ч, Ш, И. Бул тыбыштар жумшак айтылып, алдындагы турган тыбыштарды дагы жумшак кылып өзгөртүп коет экен. Всегда глухие. Х, Ц, Ч, Ш тамгалары булар дайыма каткалаң тамгалар экен. Үнсүз, үндүн жардамсыз жасалган тамгалар экен. Эми бул тамгалардын айтылышына кененирээк токтололук. Кандай учурларда кандай болуп окулат? Согласные могут быть твердыми перед буквами А, О, У, И, Э. Үнсүз тамгалар А, О, У, И, Э тамгаларынын алдында каткалаң болуп, катуу айтылышы мүмкүн экен, жоон үндүү болуп айтылышы мүмкүн экен. Мисалы, сад. Бул кыргызча саат деген сөздөгү С тамгасынын айтылышына окшош. Нос. Кыргыз тилиндеги нокот деген сөздөгү Н тамгасынын айтылышына окшош болуп айтылат экен. Лак. Кыргыз тилиндеги лапылдап деген сөздөгү Л тамгасынын айтылышына окшош экен. Бык. Кыргыз тилиндеги базар деген сөздөгү Б тамгасынын айтылышына окшош. Сыр. Кыргыз тилиндеги сан деген сөздөгү С тамгасынын айтылышына окшош экен. Ошондой эле порт. Такси. Сын. Экинчиден, согласные могут быть мягкими перед буквами Е, И, Ё, Ю, Я и мягкий знак. Үнсүз тамгалар Е, И, Ё, Я, Ю жана ичкертүү белгисинин алдында жумшак болуп айтылат экен. Мисалга алсак, тень. Бул жерде эки тамга жумшак айтылып жатат. Биринчиден Т эмес, тан дегендеги Т эмес, тень. Айырмасын байкап көрүңүздөр. Тень дагы эле жана жогоруда айтылгандай тилдин учун таңдайды көздөй көтөрүү менен, бир топ көтөрүү менен жасалат экен. Мисалы, тень. Н тамгасы деле ошондой жумшак айтылып жатат. Вёл. Мир. Мяч. Люк. Мына мяч, анан мать деген сөздөрдү салыштырып көрөлүчү. Кандай жасалып атканына. Мисалы, мяч десек, мя деп жумшак айтылып атат. А мать десек, М тамгасы жоон айтылып атат. Люк. Апрельский. Маленький. Бул жерде сиздер байкагандай, эки үнсүз тамга жумшак айтылып атат. Маленький деп Л тамгасы Л, малень. Анан К тамгасы дагы, Н тамгасы дагы жумшак айтылып атат. Ошондой эле К тамгасына дагы таасир берип, могу кийинки турган И, бул тамга дагы жумшак айтылат. Маленький. Путь. Коньки. Игольчатый. Биз бул эрежелерди жакшы билип алышыбыз эмне үчүн керек? Себеби орус тилиндеги жумшак жана катуу тамгаларды, жумшак жана жоон үнсүздөрдү алмаштырып айтып алуу сөздүн маанисин өзгөртүп коюшу мүмкүн. Булар жөнүндө дагы кийинчерээк токтолобуз. Эми үчүнчү эрежеге көңүл буралы. Звонкие согласные на конце слов и перед глухими согласными оглушаются. Үнсүз тамгалар
сөздүн аягында жана каткалаң үнсүздөрдүн алдында каткалаңдашып калат экен. Оглушаются от слова глухой. Оглушаются. Каткалаңдашып, каткалаң тамгаларга окшош айтылат экен. Мисалы, ход. Муну ход дебестен ход тыгылып каткалаң койт экенбиз. Ошондой эле травка. Травка дебестен каткалаң үнсүздүн жардамы менен, таасири менен в тыгышы ф болуп өзгөрүлүп, травка деп окуйт экенбиз. Скользкий. Скользкий. Бул жерде з тыбышы өзүнөн кийинки турган к каткалаң үнсүздүн таасири менен с деп айтылып, скользкий деп окулуп атат. Узкий. Узкий. Бул жерде дагы ошондой з тамгасы кнын таасири менен с деп угулуп, с деп окулуп атат.